Assalamu alaikum достор. Биз азыр Кыргызстан, Казакстан чекарасында турабыз. Кордай ак жол өтмөгүндө. Биздин триумф жараткан кыздар курама командабыз азыр келет. Айымдар курама командабыз. Ошол репортажды алдыда тартуулайбыз. Assalamu alaikum, жақсы келдіңіздер. Ну что, поздравляем. Лицензиямен поздравляем. Кекур. Салам алейкум. Айтерке болды лицензиямен. Молодец, жақсы жүрсің. Қандай салтанат? Дәрісің бе? Yemeğe karmaştayım. Bir saatte turarız. Turduk. Hadi kalkta. Да ты что? Тирискен жоқ bu. Кегіле. Biz еме, Деня, телефон жоқ. Әйкене тартып қойсаң? Давайте общий. Айсұлтан тұрып. 20 дейсің. Эме, мо Назираның чамадан кім бұл? Білетін сөз, Айсұлан. Жеңішіңіз құтты болсын. Қандай қиыншылықтар болды, жалпы мендеш туралы айтсаңыз. Қиыншылық деле болгон жок, эми болгону ошо бир аз ооруп барган болчумун. Ошого ойлогом да мен үчүн кыйын болот го деп, бирок кыйынчылык деле болгон жок. Чынын айтканда эми Азиянын деңгээли орто болду десем болот. Ошондуктан күчтүү менен спортчулар келген жок. Ошого тууралуу мындай эл аралык турнирлердин бири болду десем жаңылышпайм да. Сиз күттүңүз беле ошо япониялык, кытайлык атаандаштарыңыз келет деп? Албетте күтүп жана ошондой эле ар бир спортчуга биз өзүбүздүн ар бир беттешке өзүбүздүн күрөшүбүздү дайындап барганбыз. Бирок ушуга байланыштуу тиги Жапон спортчулары дагы, Кытай спортчулары да келбей калды жана ошондой эле Северный Кореянын спортчулары да келбей калды. Spor dememe. Күчтүү спортчулар келсе жакшы болмок. Биз дагы мындай жакшы сабактарды дагы өздүн ыкмаларыбызды практика катары Олимпиаданын алдында биз үчүн өткөнгө жакшы болмок деп ойлойм. Эң башкы каршылашыңыз ким болду жана Олимпиада жөнүндө айтсаңыз, даярдыктар кандай болуп жатат? Эми эң башкы каршылаштарды эле айткандай бардык азыркы деңгээлимде орто болду деп айткан. Ошо мен каршы спортчулар келбей калды. Олимпиада жөнүндө айтсаңыз, даярдыктар кандай болуп жатат? Олимпиадага даярдыктар көрсө жакшы. Эми буга чейин кандай даярдык көрүп келатсак, мындан ары да ошондой даярдык көрөбүз. Болгону ушул дүйнө жүзүндөгү пандемияга байланыштуу биз каалаган жактарга чыга албай атабыз. Ошондуктан биз чемпионат Азияга биз ошо бир турнир катары барып катышып келдик да. Биздин алдыбызда алтын утуш керек же дагы буну утуш керек деген максат жок болчу. Биз болгону ошо Олимпиада оюндарына даярдык көрүп жаткан себебинен барып катышып келдибиз. Рахмат чоң. Рахмат. Рахмат. Эки сөз, Кут болсун жеңишиңиз. Лицензияңыз кут болсун. Кайсынысы баалуу болду сиз үчүн? Азия чемпиону болгонбу же лицензия алганбы? Менин эң биринчи максатым Олимпиада жолдомо алуу болчу. Олимпиада жолдомо алуу баалуураак. Ошол баалуураак деп ойлойсуз, Азия чемпионаты жөнүндө айтсаңыз, кандай кыйынчылыктар болду? Кайсы атаандашыңыз өзгөчө оочулук жаратты? Азия чемпионатында
Бардык соперниктерим бирдей эле болду. Катарынан 2 мелдешке катыштыңыз да, 2 баягы салмактуу процесси бар, даярдануу процесстери бар. Кыйын болгон жокпу 2 мелдешке кыска убакыттын ичинде катышуу? Кичине кыйын болот, бирок спорт өзү оңой эмес. Чыдап ошол нерсени көтөрө билиш керек. Олимпиадага карата кандай даярдыктар, кандай мелдештер бар алдыда даярдоо иретинде? Азырынча мен билбейм, аны агайлар айтат, ама ошого жараша дайындалып. Жакшы, рахмат. Рахмат.